кимге зулумду кылган болсок, жерин тартып алган болсок, дүкөнүн басып алган болсок, акысын жеп алган болсок, алдап койгон болсок, ушактап койгон болсок, же жала жаап койгон болсок, жүрөгүн оорутуп текеберленип, же болбосо чакымчылык кылып, кандай гана бир мусулмандарга бир зулумду кылган болсок туугандар, биз пенделердин укугу деп коет бул. Буну бермейинче, буну аткармайынча, же ушул нерселерден кайсы адамдардын кечиртирмейинче, бул Алла менен байланыш түзө албайт адам баласы. Ошондой эле Алла Таала менен ыраазычылыгына жетпейт экен. Ушундан улам келиңиздер, бири-бирибиздин ортобуздагы мамилени тазалап коелу. Жүрөктөрүбүздү бири-бирибизге таза кармайлы, кек сактабайлы, бири-бирибизге болгон өч алуу, кек сактоо, текеберлик, көр албастык, кара ниеттик дегендерден бардыгын мунафыктыктан жүрөктөрүбүздү тазалап тургандар, Рамазан айга таза кирейли. Таза айга таза кирейли, ыйык айга ынтымакта кирейли тургандар. Бул ошон үчүн тообанын шарты. Алла Тааладан да кечирим сурап, Алла Субхана ва Таала ошо инсандан дагы кечирим сурап Рамазан айга кирейли.